Жыйырманчы кылымда кино эң популярдуу искусство болуп калды. Кино термининин грек тамыры бар. Белгилүү болгондой, бул чындыгында кыймылдуу сүрөттөрдү жаратуу деп аталат. Бул түшүнүк көркөм сүрөт искусствосунун түрүн камтыйт. Анын чыгармалары образдардын кыймылы аркылуу жаралат. Бүгүнкү күндө жыл сайын көптөгөн кино тасмалар чыгат. Бирок кинонун качан жана кантип пайда болгонун баардыгы эле биле бербейт. Ошондуктан биз бул макалада кыскача тарыхый маалыматтарды сунуш кылабыз. Кино ойлоп табуунун тарыхынын башталышы кино тарыхы 19-кылымда башталган. Бирок сүрөттөрдү тартуу ыкмасы катары сүрөткө тартуу кылымдын ортосунда кеңири жайылган. Тартуу жана репродукциялоо үчүн жапкычтын төмөн ылдамдыгын колдонуп сүрөткө тартуу керек. Бирок 1870-жылдары тиешелүү фото эмульсиялардын түрлөрү пайда болгондон кийин да кино дароо пайда болгон жок. Азыр айдан ачык көрүнгөн ыкмаларга жана технологияларга режиссерлор бир нече убакыттан кийин гана келишти. Пионерлер кинофильмдерди жазуу, ойнотуу тутумдарын түзүүгө көптөгөн аракеттерди көрүштү. Бул жараянга Томас Эдисондун өзү да катышкан. Бирок анын технологиясы жалаң гана жеке көрүүгө багытталган. Ошондуктан ал жетиштүү ыңгайлуу эмес деп эсептелген. Бул ийгиликтүү натыйжага жетишүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Люмьер бир туугандар натыйжада дээрлик бүткүл дүйнө жүзү боюнча француздар бир тууган Луи жана Люмьерлер кинону ойлоп табышкан. Алардын технологиясы кыйла ыңгайлуу деп табылып, анын жардамы менен экранда аз эмгек жумшап, кинотасмаларды тартуу жана көбөйтүү мүмкүн болду. Бул алардын ийгилигин алдын ала аныктады. Бир туугандар Люмьердин аппараты кинематограф деп аталган. Алгачкы жолу 1895-жылы кинонун элдик демонстрациясы көрсөтүлүп, ал ойлоп табуучулардын мекени болгон Францияда, Парижде өткөн. Бирок кинонун расмий туулган күнү 1895-жылы 28 декабрда болуп, анда Гранд кафедеги легендарлуу Капучино бульварында биринчи коммерциялык кинотасма болуп өткөн. Сессиянын жүрүшүндө кыска метраждуу фильмдер көрсөтүлүп, максималдуу убакыт 1-2 мүнөттү гана түздү. Биринчи мындай фильм жумушчулардын заводдон чыгышы. Бирок көрсөтүлгөндөрдүн ичинен эң атактуусу белгилүү поезддин келиши тасмасы. Экранда композиция ушунчалык жылып, кинотеатр эмне экендигин азырынча билбеген көрүүчүлөргө поезд залда отурган адамдарга бараткансыйт. Ошондо ал ушунчалык реалдуу көрүнүп, көрүүчүлөргө чоң таасир калтырды. Чындыгында бир туугандар Люмьер кинону ойлоп тапкандан кийин дагы бул кинонун өнүгүшүнүн чыныгы башталышы болгон эмес. Алар технологиянын негизги милдети хрониканы жазып, тарыхты ушундай жол менен кийинки муундарга сактап калуу деп эсептешкен. Кимдир бирөөгө таптакыр кызыктуу нерсе жана кадимки көңүл ачуудан башка эч нерсе жоктой сезилди. Джордж Мелистин киносу бир тууган Люмьерлерден тартылуу жайылгандан көп өтпөй, Джордж Мелис киного кызыга баштаган. Ошол учурда ал француз театрларынын биринде иштеген. Дал ушул Джордж Мелис кинонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалаган адам болду. Ошентип Мелис сахна менен иштегендер үчүн ресурстарды кеңейтип, биринчи жолу сценарийлердин негизинде ар кандай кинотасмаларды жана техникаларды колдонуп фильмдерди тарта баштады. Ошентип, чындыгында анын кинотасмалары менен көркөм фильмдердин жана анын тарыхынын өз алдынча көркөм өнөр катары өнүгүүсү башталды. Мелистин эң белгилүү жаратышы кинонун классиги деп эсептелген Айга саякат тасмасы. 20-кылымдын биринчи 10 жылдыктарында авторлор акырындык менен убакытты көбөйтүп, сюжеттик жүрүштөргө ар түрдүүлүктү киргизишти. Коомчулуктун киного болгон мамилеси өзгөрүлүп жатты. Анткени алгач ал көңүл ачуу катары гана кабылданып келген. Бирок кийин кино чындыгында искусствонун жалпы таанылган түрлөрүнүн бири болуп калды. 1908-жылга чейин Европада көркөм фильм түшүнүгү пайда болгон. Андан ары өнүгүү 1910-жылга чейин Францияда бардык фильмдердин болжол менен 70% тартылган. Кийин алар муну Германияда, Улуу Британияда жана Америка Кошмо Штаттарында жасай башташты. Эгерде алгач убакыт 15 мүнөттөй гана болгон болсо, кийинчерээк алар 1 саатка созулган кинотасмаларды тарта башташты. Ал эми Гриффиттин Улуттун жаралышы тасмасы 3 саатка созулду. Америкалык кино индустриясы 1920-жылдары түптөлө баштаган. Голливуд тутумунун стандарттарын продюсерлер орнотуп, акырындап директорлорду алдыңкы орундардан сүрүп чыгышты. Ошентип, атайын тандалган сценарийлерди сатып ала башташкан продюсерлер андан кийин алар фильмдерди тартышкан. Ошондой эле алар режиссерлорду тандап чакырышкан жана алар түздөн түз эмгектен тышкары атактуулардын арасынан актерлорду тандоо менен алектенишкен.